Түндүк-түштүк альтернативдик жолунун ачылышы 2026-жылга жылдырылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, аталган жолго кошумча 2 галерея жана 3 эстакадалык көпүрө курулат. Мындай чечим жолдун кооптуу тилкелерине жүргүзүлгөн көп жылдык илимий байкоолордун жыйынтыгы менен кабыл алынды. Ошондой эле аталган долбоордун алкагында Барпы айылынан тарта Сафаровка айылына чейин 25 километр айланма жолду куруу пландалууда. Жогоруда аталган жумуштар болжол менен 2025-2026 жылдын курулуш мезгилинде аткарылат. Мындан улам түндүк-түштүк альтернативдик жолунун ачылыш аземин 2025 жылдын май айында өткөрүү планы кийинки жылга жылдырылды. Өзбекстандын борборунда Айка Авардс 2025 Немет Авто Айыл Кваризми эл аралык форумуна Кыргызстандын өкүлдөрү активдүү катышуусу менен айырмаланды. Бул тууралуу Борбор Азиядагы жасалма интеллект ассоциациясынын басма сөз кызматы кабарлады. Форумдун башкы максаты жасалма интеллект тармагындагы инновацияларды колдоо, илимий жана практикалык жетишкендиктерди жайылтуу, ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо. Кыргызстан бул иш-чарада жогорку деңгээлде көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, Айка Борбор Азиядагы жасалма интеллект тармагын өнүктүрүүгө багытталган алдыңкы уюмдардын бири болуп саналат. Билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева иш сапарынын алкагында Токтогул районунун Торкент айылындагы Мамыров атындагы мектепке барды. Ведомстводон билдиришкенде, аталган мектеп авариялык абалда. Министр мугалимдер жана окуучулар менен жолугушуп, Алтын казык билим берүү системасын трансформациялоо программасынын алкагында жасалып жаткан иштер тууралуу кенен маалымат берди. Ошондой эле жаңы курулуп жаткан мектептин курулуш иштерин көрүп чыкты. Жалал Абад шаарындагы облустук кан борбору, Нимси Умай клиникалары, облустук кургак учууга каршы борбору жана мэриянын колдоосу менен шаар тургундарына акысыз медициналык текшерүү жүргүздү. Муниципалитеттен билдиришкенде, иш-чара Борбор Азия эл аралык медициналык университетинде орун алып, бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата уюштурулду. Акциянын алкагында рентген, УДИ, ЭКГдан акысыз өтүп, кандын 10 анализи бекер текшерилди. Ошондой эле текшерүүдөн кийин ден соолугу мыктылар донор болуп кан тапшырышат. Аталган акцияга шаар мэринин орун басары Гүлбарчын Таштанбекова дагы катышып, элдин ден соолугу ар дайым биринчи орунда экендигин белгилеп, дарыгерлерге жана уюштуруучуларга ыраазычылык билдирди. Акциянын алкагында терапевт, кардиолог, невролог, эндокринолог, гинеколог, педиатр адистерден акысыз кароодон өтүү, кеңеш берүү жүргүзүлдү. Бишкектин 4 районунун башчылары үчүн рейтинг системасы иштелип чыгат. Мэриядан билдиришкендей, шаардык муниципалитеттин жыйындар залында Айбек Жунушалиевдин пландуу кеңешмеси өттү. Уюштуруу, контролдоо иштери башкармалыгы тарабынан буга чейин Ленин, 1-Май, Свердлов жана Октябрь райондук администрацияларынын ишин текшерүү үчүн атайын кыдыруу уюштурулган. Берилген маалыматтын жыйынтыгы боюнча, шаар башчысы жүктөлгөн милдеттердин өз убагында аткарылбай жаткандыгы үчүн акимдерге эскертүү берди. Ошондой эле мэр акимдердин жана кызмат жетекчилеринин иштин сапаттуу аткарылышына жана аймактардагы мыйзам бузууларды ыкчам жоюуга өзгөчө көңүл бурушу керек экендигин баса белгиледи. Ал эми курулушту тескеген тиешелүү кызматтарга иштерди белгиленген мөөнөттө бүткөрүү керектиги айтылды. Акимдерге бардык курулуш объекттерин жолдорду оңдоону, ирригациялык тармактарды тазалоону, аймактарды көрктөндүрүүнү, объекттерди жарыктандырууну өзгөчө көзөмөлгө алуу, ошондой эле өздөрүнүн жанаша жаткан аймактардагы тийиштүү абалга келтирүү боюнча чарба субъекттер менен иш алып баруу милдеттери коюлду. Мындан тышкары 4 райондун башчылары үчүн рейтинг системасын иштеп чыгуу тапшырылды. 19 апрелден 25 майга чейин Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик циркинде легендарлуу Юрий Никулин атындагы Москва цирки акварель жандуу программасы менен гастролдо болот. Көрүүчүлөргө түстөрдүн, эмоциялардын жана сыйкырдын чыныгы шоусу тартууланат. Кызыктуу трюктар, укмуштуудай өзгөчө эффекттер, акробаттар, клоундар, гимнасттар, эквилибристер жана үйнөтүлгөн жаныбарлар оюн көрсөтөт. Программанын башкы сенсациясы дүйнөгө белгилүү Карина менен Артур Багдрасовдун Уссери жолборс менен чыгышы. 3 жашка чейинки балдарга кирүү акысыз. Кыргызстандын самбо боюнча курама командасынын мүчөлөрү АКШнын ачык континенталдык кубогунда 11 медальга ээ болушту. Анын ичинен 7-си алтын, 3-өө күмүш, 1 коло медаль. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, мелдеш 5 апрелде Американын Жоржия штатынын Атланта шаарында болуп өттү. Курама команда башкы машыктыруучу Азамат Казакбаев, улук машыктыруучу Ильяс Каналбек уулу жана машыктыруучу Кулунбек Эстебесовдун жетекчилиги алдында мелдешке катышты.
Зарифа Ахматова мамлекеттик кызматта 35 жыл эмгектенген. Анын 25 жылын өзгөчө балдар менен иштеген. Атайын реабилитациялоо борборунда майыптыгы бар балдар менен иштешүүдө. Жакындан тарта жеке реабилитациялоо борборун ачкан. Ишкер айымдар үчүн колдоо жаатындагы бул иш-чарага катышып сынактын биринчи этабынан өттү. Азыр өзүмчө жеке ишкер болуп, жеке клиника реабилитациялоо борборун ачып, ошол жерде ишти улантуудабыз. Анткени мамлекеттик ишканада абдан бир аз болсо да тартыштыктар болот. Өз ойлогон оюңду ишке ашыруу керек болот. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү жана өзүмдүн идеяларымды ишке ашыруу үчүн өзүм жеке ишкер катары улантууну чечтим. Азыр биз ошол эле ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген, бул мотордук кыймыл аракетине мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, аң сезимине мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иш алып баруудабыз. Негизи эле балдардын өсүү өнүгүүсүнүн артта калуусун жолго коюп, ошолорду инклюзивдүү коомго интеграциялоо аркылуу ушул иштерди ишке ашырып келип атабыз. Ар тармактагы идеялар колдоого алынган ишкер айымдар бир аянтчага чогулду. Ош облусундагы айымдардын ишмердүүлүгүн экономикалык жактан колдоо долбоору башталып, анын негизинде 30 айымда ар тараптан 3 күн окутуу болот жана анын жыйынтыгында 17 айымга 200 000 сомдук каражат гранттык негизде алынып берилет. Биз ошо атайын 3 күндүк тренингди Ош облусунда өткөрүп жатабыз. Бул тренингдин негизинде ошо айым ишкерлерди 3 күндүк окутуу. Анан 3-чү күнү айым ишкерлер ошо питчинг презентация жасап, гранттык комиссия мүчөлөрү ошо гранттык колдоо көрсөтөбүз да. Гранттык колдоосу бул каржылык эмес жардам, бул биз жабдыктарды алып келебиз. Айым ишкерлер бизнес пландарды жазып, ошо аягында алар жабдыктарды сурашат. Ошол жабдыкты биз ошо менен колдоо көрсөтөбүз. Бул тренинг Бишкекте программа кеңсесинин ошо ОБСнин каржыланып, ишкерди колдоо борбору менен жана ЖИА бизнес ассоциация менен бирге өткөрүп жатабыз. Бул гранттык компоненти чакан жана орто бизнести өнүктүрүү долбоорун алкагында өткөрүп жатабыз. Быйыл ошо Ош облусунда өткөрүп жатабыз жана Нарын облусунда өткөрөбүз. Иш-чарада аялдардын ишкердигин өнүктүрүүгө тоскоол болгон жеңүүлөрдү, кыйынчылыктарды, факторлорду аныктап, аялдардын жеке бизнесин жүргүзүүгө же өнүктүрүүгө тоскоол болгон кыйынчылыктарды да аныкташат. Окутууларды өз ишин мыкты билген адистер жүргүзүшөт. Бизде Ош областы боюнча топтолду. Заявка ошол 200дөн ашык адам катталып, анын ичинен 30 айым тандалып алынды. Тармактар ар түрдүү. Швея жагы бар, жеңил өнөр жай, производство жагы бар, текстиль жагы бар, айтор тармактары ар тараптуу болду да. Биз ошо ишкерлерди колдоо борбору катары бул жерден каржылоо алган ишкерлерди, жалпы эле ошол проектиге катышып аткан ишкерлерди консультация жактан колдоого алабыз. Анан өзгөчө ошол техникалык жардам алган ишкерлерди дагы ар кандай консультативный сопровождение, ар кандай поддержка жагынан карайбыз. Ишкер айымдар ар тараптан окутуулардын зарылдыгын белгилешет. Жашоодо жана бизнесте активдүү позициясы бар. Ар кыл тармактарда ишкер же кызматкер катары өзүн көрсөтө алган ийгиликтүү ишкер айымдар чакырылган. Иш-чаранын соңунда гранттык негизде колдоого ээ болушат. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Быйыл кыргыз спортуна 100 жыл. Бул датаны утурлай Борбор каладагы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында ири иш-чара болуп өттү. Жана ынтымакка чакыруучу күч, өлкө намысын коргоп жаткан спортчу. Иш-чаранын алкагында көрүүчүлөргө Кыргызстандын спорттогу тарыхы тууралуу чакан тасма тартууланды. Комплекси ачылган 1937 жылдын июль айында. Кыргыз спортунун тарыхынын башаты негизинен 1920 жылдары башталган. 1920 жылдардын ортосунда физкультура жана спорттун негиздери жайыла баштаган. Ал кезде жаштар арасында спорттук турнирлер жана мелдештер өткөрүлүп, бул жалпы элди саламаттыкка кам көрүүгө жана физикалык көнүгүүлөрдү жасоого өндөгөн. Кыргыз спортчулары 1960-1980 жылдары эл аралык аренада, анын ичинде СССРдин чемпионаттарында жана олимпиадалык оюндарда өздөрүн көрсөтө башташкан.
өз ысымын алтын тамга менен кыргыз тарыхына жазып калтырган инсан бул Каныбек Осмоналиев. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев куттуктоо сөзүн сүйлөп, ал бардык спортчуларды майрамы менен куттуктап, жаш муунга таасир эткен мыкты спортчулардын жетишкендиктерин белгиледи. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы өз сөзүндө 2025 жылы спортту өнүктүрүүгө 2,5 миллиард сом бөлүнгөнүн белгиледи. Урматтуу мекендештер, мамлекет спорттун өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүп, жылдан жылга бөлүнгөн каражаттардын көлөмү көбөйдү. 2020 жылы бюджеттен 800 миллион сомго жакын каражат бөлүнсө, быйыл бюджеттен 2,5 миллиард сом каралды. Урматтуу спорт чеберлери, урматтуу машыктыруучулар, алдыда турган мелдештерге, анын ичинде 2028 жылы Лос-Анджелесте боло турган Олимпиадага даярдыктар жакшы болуп, жеңиштерге жетип, Кыргызстандын желегин бийик желбиретесиздер деген ишенимди билдирем. Дагы бир жолу кыргыз спортунун 100 жылдыгы жана кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Кыргыз спорту үчүн бул абдан унутулгус күн экендигин айтып, өлкөдө спортту өнүктүрүү үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз. Биз үчүн келечектеги Олимпиада оюндарында спортчуларга даярдык көрүү шарттарын түзүү маанилүү, деди Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев. Себеби алдыда чоң мелдештер турат. Келерки жылы мына дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына өтсөк, 3 жылдан кийин кайрадан жайкы Олимпиада болот. Андыктан даярдык күчөтүп, спортчуларыбыз бардык шарттарды түзүп беришибиз керек. Урматтуу замандаштар, биздин өлкөнүн башкы байлыгы жалпы эл, ошондуктан билим берүү жана саламаттык сактоо тармагы менен катар спорт чөйрөсүн өнүктүрүү башкы максатыбыз. Сиздерди дагы бир жолу бүгүнкү мааракеңиздер менен чын дилимден куттуктайм. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, узак өмүр тилейм. Кыргызстанда спорт тармагына мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп, анын өнүгүшү үчүн бир катар чаралар көрүлүүдө. Өкмөт спорттун ар бир түрүн колдоп, жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу үчүн инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууда. Спортту өнүктүрүү боюнча атайын мамлекеттик программалар, ошондой эле олимпиадалык жана паралимпиадалык спортчуларды даярдоо үчүн шарттар түзүлүүдө. Спорттук объекттердин курулушу жана модернизациясы улуттук командалардын дүйнөлүк аренада ийгиликтерди жараткандыгы мамлекеттик колдоо күчөтүүгө өбөлгө түздү. Жерлерде инфра түзүмдүн жаңыланышы, ремонт болушу, заманбап талапка жооп бере турган спорт залдар курулуп, стадиондордун баарысы ремонттон өтүп, кайра жаралуу жолуна түшүп атат. Андан сырткары биздин федерацияларыбыз дагы жакшы иштешип, өзлөрүнүн мындайча айтканда кесипкөйлүгүн жакын көргөзүп, биздин спортчуларга дем күч кубат берип, биздин спортчуларыбыз дүйнөлүк аренада, азиялык ареналарда, олимпиада оюндарында жакшы жетишкендиктерге жетип атышат. Жаңы федерациялар дагы биздин реестрге кирип атат. Андан сырткары ошол биздин Париж олимпиадасынан кийин дагы биздин жаш келечек балдарыбыз дагы спортко умтулуусу, биздин ушул Айсулуу, ушул Мунарбекти көрүшүп, ушул кичинекей балдар ушул залдарга уже батпай көбөйүп атышат да. Бул да ошол биздин мамлекетибиздин спортко кылган мамилеси менен коомдогу сергек жашоо образын жайылтуу максатында да биздин мамлекеттик агенттигибиз дагы иш алып барып атат да. Бул массалык спорттун түрүн дагы өркүндөткөнгө, ошол эле мектеп лигаларын, ошондой эле башка долбоорлорду дагы биз ишке ашырып атабыз. Буюрса мына биздин Нарын шаарында дагы жакшы алгылыктуу иштер жасалып атат. Биздин Нарын облусунда, ошол эле Нарын шаарында спорттун 20 түрүнөн иштер алып барып келебиз. Бул жерден ошол эле учурда шаардык, облустук, республикалык деңгээлдеги чоң мелдештерде биздин машыктыруучуларыбыз жакшы ийгиликтер менен ошол эле учурда мына биздин мамлекеттик агенттик тарабынан уюштуруп келген Мен чемпион, мектеп лигасы деген чоң долбоорлор бар. Ошол долбоорлорду биздин ушу спорт мектептин тарбиялануучулары мындай жыл сайын жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келет. Анан эле ошол эле учурда мына спорттук базалар дагы акырындан жакшы бир жаңыланып келатат. Мына айтайын дегеним, мына Нарын шаарында дагы биздин Ала тоо стадиону ошо заманбап болуп, ошо биздин Кыргыз футбол биримдигинин президенти Ташвиев Камчыбек Кыдыршаевичтин демилгеси менен мына жаңы бир заманбап стадионго айланган турат.
мына учурда өзүңүздөр көргөндөй бүт республикабыздын булуң бурчунда облустук масштабтагы шаарлардын стадиондору оңдолуп атат. Мына ичинде биздин мектеп жайгашкан ошо Ала Тоо стадионунда буюрса жаңы заманбап стадионго айланат деп аябай сүйүнүчтөбүз. Кыргызстан соңку жылдары спортту колдоонун жана өнүктүрүүнү колго алып, улуттук спорт түрлөрүнөн тышкары кыргыз спортчулары олимпиадага катышып, ийгиликтерди багындырып, дүйнөлүк аренада Кыргызстанды таанытып келишет. Күрөш, жеңил атлетика, бокс жана футбол сыяктуу тармактарда мыкты натыйжалар бар. Эми көп жылдардан бери эле Кыргызстандын балбандары чоң мелдештерге катышып келген, бирок результат көп жакшы болгон эмес. Абдан эле жакшы результат Москванын олимпиадасында болду. 5 алтын медаль алып келишти биздин спортсмендер. Ошондон кийин болгон жок. Ал өзүбүздүн Москвада болгон да олимпиада. Ошон үчүн жеңилирээк болгон бизге, Кыргызстанга. Эми мына жакындан бери 2-3 жыл болду. Биздин балбандар чыга баштады. Өзүңөр билгендей ак жол, жоламан, анан кийин дагы подрастающий өсүп келатат. Ошолордун баары жакшы результат көрсөттү. Ак жол менен жоламан 3 жолу чемпион мира болду десек болот. Жоламан 2 жолу чемпион мира, 1 жолу кубок мирди утту. Олимпиаданын призер болду. Ак жол болсо 2 жолу олимпиададан призер болду. Кыргызстанда кыз келиндердин спорттогу орду акыркы жылдары бир кыйла жакшырып, алар спорттун ар кандай түрлөрүндө ийгиликтерди багындырып, алардын ысымы дүйнөлүк спорт дүйнөсүнө таанымал. Кыз келиндер арасында күрөшкөн кыздардын саны аябагандай, мисалы мен көрүп аябагандай сүйүнөм жана ошондой эле сыймыктанам. Кичине болсо дагы жол көрсөтүп, биздин аркабызда канча деген Мээрим, Айпери, Кальмира, канча деген жаш кыздар сонун ийгиликтерди жаратып атат. Бул дагы аябагандай чоң сыймык, чоң жетишкендик. Ал эми ушу мамлекет тарабынан өзүңүздөр көргөндөй эле биздин деги эле мен өзүмдү алып айтканда менин ийгиликтерим аркасында ушул 100% мамлекет турат десем эч жаңылбайм. Айта кетчү нерсе бул жаңы спортко келгенде зал жок болчу. 10 жылдай чындыгында айтканда ушул аялдар күрөшүндө ушу Кыргызстан боюнча жеке залы жок болчу. Ал эми ушу биздин өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич зал салып берип койду. Бир эле ушул сөз менен курама команданын катарында болгон кыздардын бардыгы жатып ал жакта машыгуу өткөрүп атат. Бул аябагандай чоң жетишкендик. Олимпиадалык эмес спорт оюндарында Кыргызстанда мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп жаткан тармактардын бири болуп саналат. Бардык эле дирекциянын максаты бул жаш өспүрүмдөрдү туура багыт берип, негизи ден соолугун чыңоо. Анан азыркы өзгөрүүлөр бар. Мисалы биздин дагы каражаттарыбызды көбөйтүп берди 2 эсеге, көңүл бурулуп башталды. Анан биз могу жылдын жыйынтыгы менен Кудай буйруса бизде баягы приоритеттүү спорт түрүнөн 3 эле биздин штатта отургандардан. Аны биз кийинки жылды ошо жылдын жыйынтыгы менен приоритеттик спорттун түрлөрүнө 8-10 түрүнө чейин киргизип, алардын да тренерлери ошо айлык айнасын ушту дирекцияны алгандай болуп деген иш чараларын жүргүзүп атабыз. Азия чемпионаттары, дүйнө чемпионаттары, дүйнө кубоктору биздин республикада өтүп атат. Былтыр дагы 5-6дай мелдеш өткөн. Быйыл дагы Кудай буйруса болот. Акыркы жылдары дзюдо өлкөдө популярдуу спорт түрүнө айланып, жаштардын арасында дзюдого болгон кызыгуу көбөйүүдө, дейт дзюдо боюнча Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу. Популяризация именно среди детей огромнейшая. Просто страшно. Залы ломятся, куда не зайдешь, по 100, по 200 человек. Там, и куда все дзюдо знают. Даже взять, например, лет 20-30 назад, много кто-то, если что-то не знал. Сейчас очень... Вообще в мире это после из единоборств самый популярный вид спорта. Поэтому я думаю, сейчас перспективы огромные в плане того, чтобы теперь эту популяризацию нам нужно вот, всем тренерам, всей нашей федерации, всей общественности привести в мастерство. То есть, как говорится на простом языке, из количества в качество.
Дзюдо бул күрөшүү менен бирге стратегия жана тактыкты талап кылган спорт. Атаандаштын ыкмаларына жана кылыктарына каршы чеберчилик менен реакция кылуу талап кылынарына токтолуп, өзүнүн көңүлүн толугу менен мелдешке буруу жана күтүүсүз кырдаалдарда тез жана так чечимдерди кабыл алуу талап кылынып, айрыкча өспүрүмдөрдүн концентрациясын жана фокусун жакшыртууга жардам берет. Заранее 1-2-3 кадам астыга ойлонуп күрөшүп ушундай да дзюдо. Ошентип айтса болот. 4 жаштан баштап 70 жаш, 75 жашка чейин дзюдо менен машыккандар көп азыр. Мелдештерге барсаңыз, мурун биз өзүбүз жаш өспүрүм болуп күрөшүп жүргөндө эгерде 20-30 киши болсо мелдештерде, азыр 120-130 кишиге чейин жетет да ар бир салмакта. Ошон үчүн азыр аябай өнүгүп жатат да биздин өлкөдө дзюдо. Бүгүнкү маараке менен куттуктайм баардык спортчуларды. Алла таалам көп ийгиликтерди берсин. Бул дүйнөдө, эмки дүйнөдө Кыргызстан алдыңкы спорттук мамлекеттерине айлансын, Кудайым буйруса, иншалла. Ошол биз өзүбүздөн келген колдон келген күч аракеттин баарын жасайбыз, иншалла. Анан ошо кыргыз элибизди сүйүндүрүп дегендей, ошол биздин максат. Эгерде мамлекет өзүнүн спорттук потенциалын ишке ашырса, бул анын эл аралык аренада таанылышына, жалпы калктын ден соолугуна жана экономикалык өнүгүүсүнө да оң таасирин тийгизбей койбойт. Зарема Женалиева, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.